Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Күндөгүдөй эле шаардыктар берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы студияда Аман Бакиров. Бүгүн биздин талкууга ала турган темабыз бул туристтик операторлорду лицензиялоо керекпи же жокпу деген суроого жооп издеп көрмөкчүбүз. Бул суроо атайын көптөгөн ишкерлердин суроосу боюнча бүгүнкү берүүбүзгө чыгып жатат. Андыктан сурооңуздар болсо 903121 номер аркылуу чалып берсеңиздер болот. Бүгүн биздин студиябызда конокто Кыргыз концепт уюмунун жетекчиси Эмил Үмөталиев агайыбыз болмокчу. Саламатсызбы агай, студиябызга кош келипсиз. Алгач ушул туристтик операторлорду лицензиялоо керекпи же жокпу деген суроо боюнча тартылган кыскача сюжетке көңүл буруп кетсек. Лицензиясы жок иш алып барган туристтик операторлор бир гана Кыргызстанда. Бул боюнча туризм агенттигинин директору Турузбек Мамашев билдирүүдө. Анын айтымында жогорку кеңеш тарабынан талкууга алынган туристтик операторлорду лицензиялоо боюнча мыйзам долбоорунун кабыл алуу демилгеси туура көрүнүш. Мамлекеттеги эң алдыңкы ошол адамдардын коопсуздугуна жооп бере турган, даярдыгы бар, ушундай эң күчтүү фирмалар менен иштеш керек. Дүйнө жүзүндө ушундай тажрыйба боюнча. А бизде мынакей лицензия жок деген бул эми көчөдөн ким кааласа ошо туристтерди тосуп алып анан жүрөт. Эми мындай айтканда бүгүнкү күндө Кудай биз жакта. Кудай колдоп мына жакшынакай иш болуп келе атат. Анча-мынча кээде ысыктар болуп атат, арабастан негизинен Кудайга шүгүр тынч. Бирок мындайда мен айтып коеюн, бул жолу дүйнө жүзүндө бир эле өлкө Кыргызстан. Кыргызстандан башка өлкөлөрдүн бардыгында лицензия деген бар. Себеп деген айтып атпайм, дагы бир жолу айтайын. Адамдын тагдыры менен, адамдын өмүрү менен ойноого эч кимдин акысы жок. Аны менен азыркы учурда туризм тармагында опурталдуу окуялардын болушу сейрек көрүнүш. Ошентсе да кырсык каш менен кирпиктин ортосунда демекчи лицензиясы жок иш алып барган туристтик операторлордун жумушун көзөмөлдөө татаал. Бирок туризмдин өнүгүшүндө туристтик фирмалардын мааниси чоң. Булардын орду биздин коомчулукта, биздин турмушта өтө чоң. Себеби деген мамлекет ошол туризмдин саясатын жүргүзөт. Ошол башка өлкөлөрдөн туристтердин келүүсүнө ошол реклама кылып, пропаганда кылып алып келүүгө жол ачат. Алар келгенден кийин аларды тейлөө ушу туроператордордун кызматы да. Жакшынакай деңгээлде тейлеп, ошол биздин мамлекет уят кылбай, биздин жакшынакай ошол меймандостукту көрсөтүп, биздин тарыхый, маданий жерлерди көрсөтүп, узатып коюу ал ошо туроператордордун милдети. Аны менен туристтик операторлорду лицензиялоодон бошотуу аракеттери 2001-жылы ишке ашкан. Андан соң бул бизнес тармагында каалаган ишкерлер алектенүүгө мүмкүнчүлүк алды. Мындан улам алардын иш аракеттерин көзөмөлдөөчү күч муктаж. Эмне болду мынакей? Лицензияны алып койдук, ар ким өз билгенин жасады. Ушундан бир жакшы бир сыяпат чыктыбы? Жок да. Тескерисинче, бүгүнкү күндө башаламан. Андай болбойт да. Биз эми мына өзүңүздөр билесиздер, азыркы президенттин жаңы курсуна байланыштуу биз ошол өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирели деген ниетибиз бар. Ошол мыйзам сыйлаган, демократиялуу, жакшынакай ошо дүйнөлүк өлкөлөрдүн баягы жакшы системасын алып, ошол жаңылануу жол менен баратайын деген биздин ниетибиз болуп атат. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн биз сөзсүз түрдө эч мындай бөлүнбөй же башка жолго кетпей, биз ошол дүйнөлүк система менен бирге чогуу өнүгүүнүн жолун издешибиз керек. Ал эми USAID уюмунун жетекчилиги туристтик операторлорду лицензиялоого кажет жок деп билдирет. Анткени лицензиялоо жаңы бизнес менен алектенип жаткан жаш туристтик операторлордун жумушуна чектөө коет. Дүйнөлүк соода уюму менен туристтик операторлордун ортосунда өзгөчө чектөөлөр жок. Анткени уюмдун эрежелерине Кыргызстандагы туристтик операторлордун иш аракеттери туура келет. Ал эми лицензиялоо демилгеси адам өмүрүнө коркунуч келген учурда гана киргизилиши зарыл. Бирок андай көйгөй байкалбайт. Бизнестин өнүгүшүнүн негизги күчү туристтик уюмдардын өнүгүшү болуп саналат дейт адистер. Мындан улам лицензиялоодон узай, ошол мекемелердин өнүгүшүнө шарт түзүү муктаж. Санитардык нормалар, өрткө каршы күрөшүү же адамдын саламаттыгын камсыздандыруу милдеттери башка тармактар боюнча да аткарылып жатпайбы? Бул милдеттер баары бир мамлекет тарабынан же ошол жеке уюм тарабынан камсыздалат. Ага жараша лицензиялоого кажет жок. Ал эми туристтик операторлордун сунуштарынын сапатын рынок өзү аныктап берет. Мамлекет бир гана коопсуздук эрежелерин көзөмөлдөшү керек. Ал эми сунуштун сапаттын талаптын өсүшүнө жараша болот. Аны менен бирге тандоо мүмкүнчүлүгү ишке ашат. Каалаганы сапаттуу операторлордун сунушуна ээ болсо, арзанын каалагандар башкаларын тандайт. Мындай жол менен талапка жараша сапат аныкталат. Канткенде да лицензиялоо керекпи же жокпу деген суроого жоопту шаардыктар берүүсүнөн биле аласыздар.
Так, ушул маселе боюнча бүгүн сөз кылып жатабыз. Андыктан сурооңуздар болсо 90-31-21 номер аркылуу демедегидей эле күтүп алмакчыбыз. Эми эле айтып берсеңиз, бул сюжет боюнча сиздин оюңуз кандай? Оор. Бул сюжет боюнча көп сунуш кылып аткан ойлор, жаңылыштуу ойлор болуп атат. Өзгөчө биринчи бөлүмдө бул ойлордун баардыгын четке какканбыз. 19 жылдан бери иш менен да, тажрыйба менен да далил кылып, талкууларга да катышып, фактыларды да келтирип, маалыматты да келтирип, дүйнө жүзүндө өнүккөн өлкөлөр мындай чектөөлөрдүн баарынан баш тартып атышат. Же баш тарткан, же болбосо улам бошонуп баш тартып келатат. Жа дегенде баягы жаңылыштуу чырмалап алган тоскоолдуктарды киргизип алган Россия, Тажикстан ушулар дагы бул мындай мыйзамдарынан баш тартып атышат. Азыр Россиянын шарты эң ыңгайлуу, конкуренттүү шарт эмес, бирок ал жердеги Госдумадагы иштеген эксперттер айтып атат, биз Европаны көздөй көз салып, Европанын технический регулированиясы, жанагы эл аралык соода уюму жана эл аралык туризм уюмунун рекомендацияларына сунуш кылган тартиптерине ылайык болуш үчүн биз дагы андай чырмалаган мыйзамдардан баш тартып атабыз деп. Биз болсо алардан алдыда түшүнүп 90-нчы жылдары эле мурдакы болуп калган лицензиядан баш тартканбыз. Анткени коррупциядан, тоскоолдуктардан жана монополдуу шарт түзгөндөн башка пайдасы эч тийбеген. Анан алып чыштап, акылыбыз жетип, мамлекет менен макулдашып, ошондон кийин кандайдыр бир ишкерлерге эркиндик берилип, өзгөчө айылдарда иштеген жөнөкөй адамдардын ишке кандайдыр бир эмгегин, продуктуларын коноктосуп, меймандосчулук кандайдыр бир аракеттерин сунуш кылганга мүмкүнчүлүктөрү кеңейди бүгүнкү күндө. Эми бирок кайрадан эле ошо жака кайрылабыз, ошо жака келебиз деп, ушу ишкерлерге шарт түзүп берип, мындай конкуренттүү, жеңилдетилген шарт түзүп берип, элдин өзүн өзү багуусуна мүмкүнчүлүк берип, монополияны жоюп, конкуренттик шартты кеңейткендин ордуна биз кайра эле ошо чырмоону, торлорду